Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Чоң ширк деген эмне? Чоң ширк деп кайсы ибадаттын кандай түрү болбосун Аллах субхана тааладан башка бир махлукка жумшалган болсо, ошону чоң ширк деп айтабыз. Эң биринчи ошо кылынып аткан иштин ибадат экенин аныктап алабыз. Анан ошол ибадат анык болгондон кийин ошону биз Алла тааланын өзүнө гана жумшашыбыз керек. Эгерде кимде ким кайсы бир ибадаттын түрүн бир махлукка жумшап койгон болсо, демек ал чоң ширк болот. Ошол себептен чоң ширктин эрежеси эмне болгон? Ошо Аллах субхана таалага тиешелүү болгон нерселерди башка бир махлукка жумшап, ошол нерселерди кайсы бир махлукту Алла таалага теңеген болсо ким, ошо чоң ширк болот дейт да. Анткени бул Алла таалага мына ибадат Алла таалага тиешелүү, буга эч бир махлук аралаша албайт. Ана кимде ким кайсы бир ибадаттын бир эле түрүн болсо да ошону бир махлукка жумшаган болсо, ошо махлукка сыйынып кеткен болсо, демек ал ширк кылган болот. Ибадат жагында. Эгерде кимде ким Алла тааланын өзүнө таандык болгон ысым сыпатын, бир эле ысым же сыпатын кайсы бир махлукка таандык кылган болсо, бул да ширк кылган болот. Мисалы, Алла таала аламды башкарат, Алла таала өлтүрөт, тирилтет, жоктон бар кылат деп айтабыз. Эгерде кимде ким келип Алла тааладан башка аламды башкара турган бирөө бар, жоктон бар кылуучу бирөө бар деп айта турган болсо, демек ал Алла тааланын жанагындай өзүнө таандык сыпатында, ысым сыпатында кылган ишинде ширк келтирип атат. Муну биз ширк, чоң ширк деп айтабыз да. Мына ушуну биз жакшы билип алабыз. Эң негизгиси ошол кайсы бир адам ошо Алла таалага тиешелүү болгон нерселерди кайсы бир махлукту Алла таалага теңеген болсо, ошо чоң ширк болот. Мейли ошо ибадатта болсун, же Алла таалага таандык иштерде, же Алла тааланын ысым сыпаттарына таандык ысымдарда же сыпаттарда болсун. Мына ушул нерселер чоң ширктер аралашат. Кичинекей ширк болсо, ширк эмне дегенде, бул шарият ширк деп санап, бирок адам баласын динден чыгарбай турган сөздөр менен же амалдар. Мындайча айтканда, адам баласы ал нерселерди кылганда Алла тааладан башкага сыйынбайт. Же болсо кайсы бир махлукту Алла таалага теңебейт ибадатта же кылган иштерине. Болгону тил жагынан теңеп коюш ыктымал, туура эмес сүйлөп коюш ыктымал. Жанагынтип Алла тааланын атынан башка бир махлуктар менен касам ичип коюу, бул тил жагынан да. Бул ибадат жагынан болгон жок. Ошол себептен кичинекей ширк болот. Же болбосо бирөөгө кайрылып атканда Алла таала кааласаң сен гана жана сен кааласаң деп айтып коюш ыктымал. Мында жанаша кылыпчы. Ошон үчүн бул кичинекей ширк. Же болсо жанагындай ырым-жырым, тумар-сумар тагынып алыш ыктымал. Эмнеге дегенде, ушул нерселер жакшылык алып келгенге себепчи болот деп. Шариатта жок нерселерди себеп кылып алган да. Ошондуктан кичинекей ширк болот. Анткени ал ибадатты жумшаган жок, бирок далилсиз, себепсиз болгон нерселерге таянып алды. Ошондуктан кичинекей ширк болгон. Анан кичинекей ширк кылган адам чоң күнөөкөр болот, бирок динден чыкпайт. Ошол кайсы бир ибадатында кичинекей ширк аралашкан болсо, ошол ибадатын жок кылат. Күнөөкөр болот. Кичинекей ширкке чоң ширкке жол ачышы толук ыктымал. Ошондуктан ушундан сакташ керек. Чоң ширк кылган адам болсо эмне болот? Эгерде тоба кылбаса, ал кафир бойдон өлгөн болсо, тозокко барат. Тозокко киргенден кийин түбөлүк калат. Чоң ширкти Аллах субхана таала тоба кылмайча кечирбейт. Мына ушинтип кыскача айырмалап алсак болот. Валлаху алам.